Салам достар. Бүгінгі видеода мен ушу чаң соргучтун бузулуп калганда ыргытырбастан же усталарга кымбат оңдотпостон өз алдынча оңдош жолун үйрөтөм. Андыктан мен менен ушул видеонун аягына чейин бирге болууга. Анда эмесе кеттик. Биринчи эле буну мен эмне себептен оңдоп атам, эмне болгонун да түшүнүп берейин. Бул мындай звук берип калган. Мындай учурда көп иштетпестен дароо өчүрүш керек. Азыр мен эмне болгону азыр көрөбүз. Мотор эле болот, мотордон башка эч нерсеси болбойт. Ошон үчүн моторун алмаштырганын жолун көрсөтүп берейин. Корпуста болгон болтторду бошотобуз. Өтө деле кыйынчылык жаратпайт. Ушул эле крышка алынып, эң негизгиси ушунун ичинде мотор бар. Чаңды соргон бир эле мотор бар. Мынакей достор, bunun birinci sebebi motorun içindeki çangı sorgan turbina деп коет. Şu turbinası sınıp ketкен. Ошонун себебинен çangı sorбой да калган. Катуу да айланган себеби, звуктун өтө катуу берген себеби да ушул. Şimdi vibresi olup talkala berген көп жерлерин. Причинасы, эң главный причинасы ушул эле достор. Şu motordu бар аласыңар. Мен şu базардан бүгүн алып келдим. Мынакей жаңасы, эскиси. Любой эле пылесостун же бытовой техниканын запчастарын саткан магазинге кирсеңиздер, любой фирманын, марканын чаң соргучтун кайсы модель деп сурайт экен. Ошондо Samsung деп айткам, 1,5 киловаттык, 1,5 ватт. Ушуну берди. Bunun дагы 600 сомдон 1000 сомго чейин болот экен. 600 сом, 800 сом, 1000 сом 3 баада болот экен, 3 түрү болот экен. Ошону мен азыр 800 сомдон алдым. Ушу деле жарай берет деп. 1000 сомдугун алсаңар мындан кичине күчтүүрөөк болушу мүмкүн. Бирок мен гарантия бере албайм ага. Биздин биринчи причинабыз мына. Ушу турбина сынып кеткен. Мына айланып турат ичиндеги. Жаңыныкы көрүнөт бекен? Ичинде турат. Айланып аткан. Ушу айланып чаңды сорот. Шуну салабыз, чогултабыз. Мына штекерлерин ордуна салсаңыздар, эч кандай кыйынчылык деле жаратпайт бул. Кичине эле
Керек болsa şu videonu qaragancha tilagandasыңlar. Adashmaysiңlar. Bunun içine Nega men buni aylantirib saltam? Buni iki plasmassa vыстupка chiqib beraqa. O'sha teshikka girish kerak. Anan bu teshikka girguncha nerede bir kichkina yirtqichi bor. O'shadan uzunroq o'tib ketish kerak. Mana bu. Şöyle bir krышка jabылып hozir. Düştü. Krышка jabıldı. Bunu ayırmak çok geliveretken. Bunday bu. Bo'ldi shu ikki bolt mendili. Chanqirish motor. Qattiqlashgan. Qanday chiqarilgan bo'lsa, o'sha yerdan solamiz. Bu üçlü tamirlerini hatırlatken bu üzere. Dostlar bitti. Şimdi sef koyucu. Oңой болду, кыйын болду. Комментарий жазганды унутпайбыз. Менин каналыма катты электр болсо катталгыла. Бардык кызыктуу видеолор да калды да. Андан эмесе кийинки видеодон жолугушканча саламат калгыла.